Саламатсыздарбы урматтуу Теңир Толук телегөрөрмандар, сиздер менен кайрадан актуалдуу маек программасы. Өзүңүздөргө жакшы белгилегендей, ушул жылдын 20-ноябрына белгиленген Жогорку Кеңешке шайлоолордун биринчи этабы жыйынтыкталды десек болот дегеним, ушул саясий албанбайга түшүүчүлөр билдирүү ниеттерин берип түштү. Бүгүнкү күндө борбордук шайлоо комиссиясында ушул берилген документтерди текшерип, жыйынтыктап иштери жүрүп атат. Бүгүн биздин студиянын мейманы борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Дубанбаева Анара Сартбаева болмокчу. Анара Сартбаева биздин студияга кош келипсиздер. Баарыбызга жакшы белгилүү болгондой, мынакей бул жолу Жогорку Кеңешке шайлоо бир катар мурункуларына салыштырмалуу бир катар өзгөчөлүктөр бар дегенде, ушул өзгөчөлүктөр туурасында бир маалымат берсеңиз. Саламатсыздарбы көрүүчүлөр. Бул жагдай шайлоо маселеси боюнча быйылкы шайлоо процедурасы мурункуга караганда көп өзгөчөлүктөр менен Жогорку Кеңеште мыйзам кабыл алынып, азыркы убакта ошол мыйзамдын талаптары аткарылып, борбордук шайлоо комиссиясы ошол иш-чаралар боюнча иш жүргүзүп жатабыз. Бул иш-чара биздин өзүбүздүн шайлоо мыйзамынын негизинде ошолордун талаптары боюнча, эрежелери боюнча бир нече этаптан турат. Азыркы убакта бир мандаттуу шайлоодон, округдардан, анан партиялык тизмеден шайлоо боюнча баардык документтер тапшырылып, мөөнөтү аяктаган. Эми азыркы убакта ошол берилген документтерди дагы кошумча тактоолор жүрөт. Анан бүгүнкү күнгө күрөөнүн маселеси бүгүнкү күнү акыркы күнү. Эми ошондон кийин андан кийинки процедуралар башталат. Эми бул жерде биз айта кетели дегенибиз, азыркы убактагы шайлоонун тартиби мурунку шайлоолорго караганда аралаш шайлоо болуп эсептелингенден кичине бир аз татаалыраак дагы болот. Анан ошол эрежелер боюнча түшүндүрүү иштерин азыркы убакта борбордук шайлоо комиссиянын мүчөлөрү бүт аймактарга, областтарга барып, анан чет мамлекетке да барып түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз да, азыр деле бүт элек. Бул боюнча эми кайсы маселесин айтып кетсек, бул партиялык шайлоо боюнча тизме көрсөтүлгөн. Ал бюллетенде биринчи партиянын аты, андан кийин партиядагы 54 талапкердин фамилиялары номердик катар санда деген көрсөтүлөт. Эми ал жерде аты жөндөрү көрсөтүлбөйт, бирок деген ошол агитация учурунда ошол шайлоо күнгө чейин өзүңүздөр ошол кайсы талапкер кайсы номерде экенин тактап аласыздар. Анан бул жерден биринчи ошол партияга белги коюп, ким кайсы партияны тандаса, анан анын ичинен ошол талапкердин даректүү номерине колу белгини коесуздар. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайлоодо бюллетень 2 бөлүктөн турат. Шайлоо бюллетенинин биринчи бөлүгүндө чучугулак менен аныкталган кезектүүлүктө саясий партиялардын аталыштары жайгаштырылат. Партиянын аталышынын оң жагына бош чарчы жайгаштырылат. Шайлоо бюллетенинин экинчи бөлүгүндө чарчынын сол тышкы тарабына номерленген 54 бош чарчы жайгаштырылат. Бош чарчынын номери саясий партиянын талапкерлеринин катталган тизмесинде талапкердин катар номерине дал келет. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча добуш берүү күнү шайлоочу саясий партияга тийиштүү бош чарчыга белги коюп, саясий партия үчүн жана катталган тизмедеги талапкерлердин ичинен өзү тандаган бир талапкер үчүн бош чарчыга белги коюп добуш берет. Же болбосо шайлоочу баарына каршы позициясын тандоого укуктуу. Эске алуу маанилүү. Бирдиктүү шайлоо округу боюнча
Добуш берүү күнү эгерде шайлоочу шайлоо бюллетенине тийиштүү белгини саясий партияга тиешелүү бош чарчыга койсо, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар чарчыларга бирден ашык белги койсо же саясий партияларга тийиштүү бош чарчыга белги койбосо, бирок ошол эле учурда талапкерлердин катар номерлери бар бош чарчыга белги койсо, мындай бюллетендер жараксыз деп эсептелинет. Анан ушул жерде ушул калысты камсыз кылуу иретинде ушул баягы партиялык тизмеде баягы орундарды берүү, ошон үчүн мүмкүнчүлүгү чектелгендерге, аял затына, ошондой эле улуттардын өкүлдөрүнө берүү жагдайда каралганда, эми ал алдын ала документтер түшүп атат. Ушулар сакталып атабы? Сиздин оюңузча кандай болот? Эми азырынча албетте териштирүү жүрүп атат дечи, текшерүү, бирок ушул сакталды деп ойлойсузбу ушул талап? Партиялык тизме боюнча берилип атканда биздин Борбордук шайлоо комиссиясында тренингдер өткөн партиянын өкүлдөрү менен. Ал жерден мыйзамды түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Ошол жерден шайлоо мыйзамынын талаптары боюнча 70% бир жыныстагы жарандар, анын ичинде же аял заты же болбосо эркектер. Гендердик дагы тартип сакталыш керек. Ошол 30%тен кем эмес болуш керек да, аял затыныкы. Анын ичинен дагы этникалык өкүлдөр, ал жерде 15%, анан 35 жаштан жаш болгондордон дагы 15% түзүш керек. Ошол өкүлдөр тизменин 25 тизмесине чейин тизмеде көрсөтүлүш керек да. Ошол жерде дагы жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыздан 2 кандидат болушу керек. Эми бул тартипти азыркы убакта текшерүү иштери Борбордук шайлоо комиссиясында группаларда текшерилип жатат. Ушул талаптар сакталбаса, ушул саясий партия шайлоодон четтетилиши мүмкүнбү? Бул боюнча мыйзамдын талаптары боюнча эскертүү берилип, анан ал баягы милдеттүү түрдө аткарылууга жатат да. Анан ушул бизде буга чейинки шайлоодо добуш берүүдө форма 2 деген бир жагдай бар эле да. Ушул форма 2 жагдайда эмне айта аласыз? Бул менимче бул өзүн актаган жок да. Бул форма 2 боюнча аябай мыйзам бузуулар көп болгон. Ал боюнча дагы көп шайлоо участкаларындагы шайлоо жыйынтыктары жокко чыгарылган. Ошондуктан азыркы форма 2 деген азыркы мыйзамда талабында жок. Бул убакытка чейин ошол шайлоо тизмесиндеги жарандардын шайлоо укугун тактоо үчүн жарандар өзүлөрү өзүнчө мөөнөтү боюнча барып ал эме такталып бүттү. Бирок ошол убакытта барып биометрикалык каттоодон анан өзүлөрүнүн жарандык кайсы жерде пропискасы бар, ошол дагы такталып, жарандыгы дагы тактоо иштери жүргүзүлдү. Анан эми азыркы тапта ошол шайлоочулардын сандары такталып атат бизде Борбордук шайлоо комиссиясында. Анан эми бул бүгүнкү жашообузда, бүгүнкү турмушта турмуштук ар кандай жагдайлар бар да. Маселен, мына бирөөнүн дареги катталган дареги Бишкек шаарында, бирок Нарын шаарында иштейт. Ошол жерде бирөөнүн баягы катталган дареги Нарын шаарында, бирок Бишкекте иштейт. Мына ушул атуулар кандай ретте добуш берет? Же сөзсүз түрдө ушул катталган жерден баш керекпи? Бул жерде биз дагы бир мобилдик топ чет жакка дагы, чет мамлекеттерге дагы ошол боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Бул жерде сөзсүз эле жанагы катталуу эмес, жашаган жери боюнча дагы билдирүүнү алып, анан кайсы шайлоо участогунда шайлоо укугу бар экенин тактап, өзүлөрүн тизмеден тактоо жүргүзүш керек болчу. Азыр деле жүргүзүлүп атат. Өзүңүздөрдү барып ошол тизмеден тактооңуздар керек, зарыл да. Анда бул жерде деген барып тактап, анан прописка менен эле барышым керек эмес деп туруп, просто убактылуу жашаган жеринен эле справка
билдирүү алуу Жетиштүү. кажет да, жетиштүү. Шайлоочулар тизмесинен өзүн төмөнкүдөй тактоого болот. Тизме чекит gov.chekit KG сайтынан карап, өзүңөрдүн шайлоо участкага жекече барып, 1255 жана 119 кыска номурларына чалып, же 119 кыска номуруна 14 орундуу жеке идентификациялык номериңизди, пин кодду жазып, СМС билдирүү жөнөтүп тактоого болот. Сиз жооп катары өзүңүздүн шайлоо участкаңыздын дарегин жана номурун аласыз. СМС билдирүү жана чалуу акысыз. Эгерде сиз жеке маалыматыңызда ката же туура эмес маалымат болсо, же шайлоочулардын тизмесинен жок болуп чыксаңыз, анда сиз шайлоо участкасына өзүңүз келип, биометрикалык идентификациядан өтүп, же тизме порталынын шайлоочунун кабинети сервисиндеги шайлоочулар тизмесинен маалыматтарды тактоо үчүн арыз бере аласыз. Эгерде сиз биометрикалык каттоодон өтө элек болсоңуз, анда сизге мамлекеттик каттоо кызматынын органдары калкты тейлөө борборлорунан ушул каттоодон өтүү зарыл. Daha bir жақында көңіл бөліп тұрған бір түсіндіруін талап қылған жағдайлардың бірі бұл баяғы күрөө қою мәселесі. Сен мына биылғы шайлаулар ушул аралаш шайлоодон бир мандатты округубуз бар, андан тышкары партиялык тизме бар да. Ушул күрөө кою маселеси кандай түшүндүрмө бере аласыз? Күрөө маселеси боюнча партиялык тизме менен бараткан партиялар 1 миллион атайын ачылган эсепке төлөөсү зарыл, шарт. Бир округтан бараткан депутаттар, талапкерлер 100 000 сомду эсепке салыш керек да, атайын ачылган эсепке. Анан эми баягы шайлоо. Эгерде мен дагы кошумча кылып айтып кетейин, эгерде ошол көрсөтүлгөн күрөө төлөнбөсө, шайлоо жарышынан четтетилет. Анан шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу. Мисалы үчүн биз буга чейин баягы 2 турга чейин жетип калган болгондо, а бул жолу ушул жагдай кандай болсун болот? Себеби бизде бир мандаттуу шайлоо округдары да бар, ошол учурда партиялык тизме да бар да. Ушул жагдайда эмне айтар элеңиз? Бир мандаттуу шайлоо боюнча ким кайсы талапкер өздөрү койгон округдардан канча жогору алса, ошол баягы жарактуу деп эсептелинип, жеңип чыкты деп эсептелинет дагы. Анын добушу баягы жеңүүчүлөр болуп эсептелинет. Партиялык тизмени кандай кылмакчы? Партиялык тизме боюнча ар бир аймактан мыйзамда көрсөтүлгөндөй 0 шайлоочулардын, шайлагандардын 0,5%-ин алуусу зарыл да. Аймактардан. Ар бир аймактан. Ошол учурда моундай жагдайда түзүлүп калышы мүмкүн да. Ушул бир мандаттуу шайлоо округунан алып айтып атпайбыз, ким канчалык көп добуш алса ошол жеңүүчү деп табылат деп. Ошол учурда ушул талапкерлер баягы бирдей добуш алып калышы мүмкүн да, лидер талапкерлер. Бирдей добуш алып калса кандай кылат ушул жагда? Бирдей добуш алып калса, анда ким борбордук шайлоо комиссиясына биринчи арыз ким тапшырса, ошол жеңүүчү болот. Артыкчылык ошол инсанга берилет. Анан ушул буга чейин эле колдонуп келген жанагы үйүнөн чыга албаган, мүчүлчү этилген дагы электорат бар да. Ошол көчмө мурдалар уюштуруучулар да бул жолу кандай болмокчу? Эми ушул жагдай боюнча бизде ошол республикалык штаб түзүлгөн. Ал жерде мамлекеттик органдар, жергиликтүү башкаруу органдары, өкмөт, улуттук коопсуздук комитетинен, борбордук шайлоо комиссиясынан өзүнчө штаб түзүлүп, азыркы убакытка чейин бардык областтар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүт жагдайды ошол шайлоо күнүнө даярдап, почти даярдап коюшту. Ошол сиз айтып аткан ошол мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды дагы алып баруу шарттары дагы ылайыкташтырылды. Анан албетте биздин акыркы кездердеги ушул саясий процесстер баягы санырып тештирүүнүн формасына түшүп, баягы маалыматтарды кабыл алуу, добуштарды эсептөө алдар анча жеңилдеди, бирок ошол учурда алыс көрөндөр да, жанагы санарып жетпеген аймактар да бар да. Ушул жагдагы шайлоо участкаларынан маалымат алууларды алуу кандайча жүрмөкчү? Булар боюнча эми бардык ошол жанакы айтып кеткендей жергиликтүү башкаруу органдары
ошол сиз айтып аткан бара албаган шарттары жок жерлерге дагы барып ошолордун дагы шайлоо укугун камсыздоо боюнча көп иш чараларды жүргүзүп азыркы убакытта мындай уюшкандык менен иштери жүрүп атат. Анан андай мүмкүнчүлүк болбой калып бара албай калат деген бизде азыр жок. Бардык шарттарды аракет кылып Борбордук шайлоо комиссиясы, аймактагы шайлоо комиссиялары бүт иштерди жүргүзүп жатат. Анан баягы саясий күрөш деген саясий күрөш баягы марага жетиш үчүн мөрөт алыш үчүн ар кандай ыкмалар колдонуп кетиши мүмкүн. Буга чейинки практика көрсөткөн кээ бир ата ыплас жолдорду колдонгондо эгерде ушундай жол нерселер аныкталып калса, Борбордук шайлоо комиссиясынын реакциясы кандай болмокчу? Бул жерде дагы ооба мурунку убакта ошондой административдик ресурстар, жанакы сатып алуу добуштарды ошол эми баарыбызга белгилүү да болуп келген. Азыркы убакта мына президентибиз айтып аткандай эркин жана таза шайлоону өткөзөбүз деген көрсөтмөсүнүн алкагында азыр отто ошол мыйзам бузууну жанакы эле деген добушту сатып алуу боюнча эгерде ошондой жагдайлар болсо ошол кызыктар тарап өзүлөрүнүн арызын жазганда дагы мындай сүрөткө да тартып алып анан массалык маалымат каражаттары аркылуу ошонун кызматкерлери дагы баягы арыз жазып өзүнүн тартиптери бар. Ошол боюнча участкалык шайлоо комиссиясына кайрылып, анан БШКга да кайрылганга укуктары бар. Ал сөзсүз түрдө баягы токтоосуз каралууга жатат. Негизи ушу шайлоодо баягы адилет калыс өткөрдө баягы участкалык шайлоо комиссияларына, шайлоо участкаларына өтө олуттуу жүктөр, милдеттер жүктөлгөн. Анан эми ошолордун баягы баары жактан камсыздалышы, ушул боюнча эмне айтат элең, ушул участкалык комиссияларды камсыздаган шайлоо участкалары кандай жетиштүү камсыздалдыбы? Азыркы убакытта вот ошол камсыздоо маселеси боюнча бардык мүмкүнчүлүктөрдүн баары колдонулуп атат. Эми ошол шайлоонун дайындоо убагынан баштап эле ошол иш-чаралар иш-чаралар боюнча мамлекеттик органдар милдеттүү түрдө ошону камсыздоо шарттарын өзүлөрү аткарып дагы эле ошол иштер жүрүп атат да. Эч кандай мындай баягы ыңгайсыз жагдайлар болуп калышы мүмкүн эмес да. Ошол боюнча биз мына Борбордук шайлоо комиссиясы жанакы айтып аткандай мүчөлөр аймактык дагы анан шайлоо участкаларындагы мүчөлөрү баардыгы бирдикте иштеп атат. Сиздер үчүн тагыраак Борбордук шайлоо комиссиясы үчүн ушул саясий өнөктүн баягы калыс адилеттүү өтүшү эң бир башкы жагдай болуп турат. Анан эми сиздин көз карашта ушул шайлоолорго ушундай ишеним барбы? Калыс өзүнүн убагында өтөт дегенге эмне айтар элеңиз? Эми бул боюнча азыркы убакта көп иш-чаралар болуп атат. Эркин жана акыйкаттуу өзүнүн баягы саясий өзүнүн добушун берүүгө бүт ыңгайлаштырылган чаралар, баардык шарттар түзүлүп, эч кандай баягы административдик ресурстар колдонболушу керек деген маселелер боюнча бизде күндө жумасы менен банктарда, ошол гос органдарда, ички иштер министерствосы дагы, укук коргоо органдары менен тренингдер өтүп атат. Эгерде ошондой мыйзам бузуу белгилери болсо, кызыктар тараптар баары кайрылып, ал токтоосуз каралууга жатат деп азыр ишендирип кете алам. Бизде дагы мындай оптимисттик көз караш, Кудай буйруса, бир акыйкаттуу шайлоо болот деп эсептеп атабыз. Анан дагы бир айтайын дегеним жарандарга, мурунку убакта эми биз шайласак же шайлабай деле койсок, баары бир өзгөрбөйт, бийликтегилер өз билгендерин кыла берет, кимди өткөзөт, кимди өткөзбөйт, алар уже эртелеп эле аныктап коюшкан.
дегенден биз алыс болушубуз керек. Анткени мамлекетибиздин келечеги ар бир жаранга, ар бирөөбүзгө керек. Ошол мамлекетибиздин оңолуусу да, өнүгүүсү дагы ар бирибиздин добушубузга байланыштуу. Анан ушул шайлоону адилеттүүнү камсыз кылууда баягы талапкерлерге баягы эфирдик убакыт берүү, басылмалардан убакыт берүү деген маселелер эмес. Анан бул жолу мынакей бир мандаттуу шайлоо округдарына бир 380ге жакын талапкер чыгып атат. Анан ушундай шартта ошолорго эфирге убакыт берүү кандай чечилүүдө? Азыркы убакта ушул 2 күн мурунку көрсөтмө боюнча эми күндө деген өзгөрүүлөр болуп атат. Баягы берилген талапкерлер өз арыздары менен деле кайра баш тартып, партиялар деле ошол ар кандай жагдайлар менен дагы баш тарткандар болуп атат. Ошондо бир 23 партия калган. Бир мандаттуу округдар боюнча 381 болчу, андан дагы бир 4-5 кайра баш тартты. Анан эми шайлоо мөөнөтү жанагы документтерди өткөрүү өзүнүн жанагы этаптары боюнча мөөнөтү бүткөн учурда биз эми тактап, анан канча барылат, уже биздин жана сайт бар. Ошол боюнча билсеңиздер болот. Анан ар бир жанагы сиз айтып аткан талапкерлерге жана мүмкүнчүлүк берүү, алардын жанагы программаларын айтуу боюнча, аларды элге жеткирүү боюнча ошол мамлекеттик органдарга милдеттенме кылынып, алар деген бардык шарттарды түзүүгө, иш-чараларды баягы уюшкандык менен өткөзүлүп атат. Бир дагы талапкер ошондой мүмкүнчүлүгү жок болуп, өзүнүн программасын айтууга мүмкүнчүлүгү жок болуп калуусу болбошу керек да. Ошол боюнча бизден дагы Борбор шайлоо комиссиясы өзүнүн көзөмөлүн жүргүзөт. Жеке эле биз эмес, ошол биздин өкмөт дагы, анан мамлекеттик органдар дагы, жергиликтүү органдар дагы ошол боюнча бардык шарттарды камсыздоону азыр милдеттемесин алып жүрүп атат да иштер. Эми сөз акырында жалпы шайлоочуларга эмне айтарсыз, эмне каалагыңыз бар? Жалпы шайлоочуларга айтарым, бул Кыргызстандын ар бир кызыкчылыгы ар бирибиздин колубузда. Биз ошол бийлигибизди биз шайлоонун аркасында ишке ашыра алабыз. Кыргызстандын келечеги үчүн ар бир добуш эң маанилүү болуп эсептелинет. Ошондуктан эч кандай баягы көңүл кош кылбай, барып шайлап, өзүбүздүн бийликти дагы мындай кесипкөй, билими жогору болгон, анан Кыргызстандын келечеги үчүн иштечи жарандарыбызды шайлап алганга өзүңүздөрдүн салымыңыздарды кошуңуздар деп айтып кетет элем. Андан калса, урматтуу телеөрмандар, ушул өлкөнүн келечеги бүгүнкү күндө биздин колубузда. Биз ушул жылдын 28 ноябрында жогорку кеңешке шайлоодо кандай добуш берсек, мына өнүгүүбүз ошого жараша болмокчу. Ошондуктан бул жолу биз пулдун кулу болбостон ушул өзүбүздүн атылдык бир милдетибизди таза атап өткөрсөк, бул сөзсүз түрдө биздин өлкөнүн өнүгүшүн камсыз кылмакчы. Мына ушундай каалоо тилек менен биздин бүгүнкү Актуалдуу маек программасын жыйынтык кылмакчыбыз. Ал эми сизге Анашат Баян ушу атайын убакыт бөлүп келип, ушул теңир толук көрөрмандарга түшүндүрмө берип, маалымат бериңизге мен терең ыраазычылык билдирем. Эмесе, урматтуу көрөрмандар, кайрадан Google экран аркылуу жолугушканча аман болуңуздар, саламатта калыңыздар.